Латын Америкасы. Латын Америка деген сөз бул түштүктөгү жана борбордук Америкадагы мамлекеттердин жалпы аты аталат экен. Алардын аянты 20,5 миллион километр квадрат болсо, калкы 451 миллионго чейин жеткен. Испандык жана португалдар бири-бири менен биригип, метистер пайда болгон жана мулаттар калкы жаралган. Бул жерде 33 мамлекет жайгашкан, алардын ар биринин тили ар башка болгон. 18 мамлекеттин тили бул испан тили, Бразилияда португал тили, Гаитиде француз, андан тышкары калган мамлекеттерде англис тилинде сүйлөшкөн. Калктын көбү латын тилинен пайда болгон роман тилинде сүйлөгөндүктөн, континенттин бул бөлүгү Латын Америка деп аталган. 16-17 кылымдарда испандык португалиялык колониялар пайда болуп, испандык колониялардын саны 300гө жетип, андагы 170 вице-королдук пайда болгон. 16-18 кылымдарда бул жерде кол өнөрчүлүк, андан тышкары жер иштетүү, соода өнүккөн дагы. Жер иштегенде пиондор жалданышкан жана ошондой эле жаңы жер иштетүү формасы асиенда пайда болгон. Эң башкысы соода өнүккөн. 1791 Туссен Лувер жетектеген негр кулдардын революциясы чыгып, бул көтөрүштү алар жеңип чыгышкан жана көз каранды болуп, 1804 Гаити деген мамлекет жарыялаган. Латын Америкасынын көз каранды эместиги эки мезгилге бөлүнөт. Биринчиси бул көз каранды мамлекеттер, экинчиси көз каранды мамлекеттердин кайра испандыктарга баш ийүүсү. Көз каранды эмес мамлекеттердин бири бул Венесуэла болгон. Аны жаш офицер Симон Боливар башкарган. Ал белгилүү креолдордун үй бүлөсүнөн болгон. 1811 5-июлда Венесуэла республика болуп жарыяланат, бирок кайра 1812 Венесуэла республикадан кулайт. Бирок 1813 экинчи республика пайда болот, бирок аны кайра талкалашат. 1818 Боливар Венесуэлада Испаниянын армиясын талкалайт дагы, 1819 Гренаданы бошотот. Ошентип 1821 3-чү республика жарыяланат. Латын Америкасы Техасты Мексикадан бошотуп, 1835 Техас республика болуп жарыяланат. 1847 Мексиканын борбору Мехикону Америка басып алат. Ошентип Америка менен Мексика келишим түзүп, Мексика көптөгөн жерлерин Латын Америкага өткөрөт.